Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Үйлөнүүгө тиешелүү өкүмдөр китебинин Шейх Зайнуту Мустафа Эфенди рахимахуллахтын экинчи сабагына көңүл бурбакчыбыз. Экинчи сабак ошол эле фи фадаилин никахи ва фаваидихи, никенин артыкчылыктары, анын пайдалары туурасындагы бөлүмдө кетип атат. Фа иннаху би вукуухи тахсинуд дини. Мына ушул адам баласы, жаштар өзлөрүнүн жашоосун адал нике менен баштап, бешке карай кадамдарын бисмилла деп чогуу таштаса, дини бекемделет деп атат. Үйлөнүү, үлпөт, адал нике адамдын динин, таквачылыгын толуктайт. Дин өзү толук, Аллахтын толуктап берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Ал-йаума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакумул ислама дина. Мен силерге диниңерди толуктап, исламды дин катары тутунууга ыраа көрүп, силерге жакшылыктарды акырына чейин сүрүп бердим деп айтылат. Болгону адамдын ошол диндеги үлүшү болот, ар бир адам. Бирөө динден терең түшүнүк алат, бирөө динди бекем карманат, ыймандуу болот деген сөз. Жаштар арам жолго барбастан, өкүнүчтүү жанагындай балдарды аборт кылып, башка кылып кыйналып калбастан, жашоосун сезимге башка калдырбай, жакшынакай ата энеси менен кеңешип, истихараны окуп, сүрүштүрүп, эртең өкүнүп калбай тургандай болуп, ыйлап сыздап калбай тургандай болуп, жакшынакай анан издеп, анан адал жашоо менен сүйлөшүп, сүйүп жүрүп алыш эмес. Албетте, карап көрүп жактыргандан кийин никени кечиктирбей, никени эрте нике менен жашоолорун баштаса, диндеги үлүштөрү бекем болот, чоң болот, таквачылыктары өтө бекем болот дейт. Ва тахсинул хулук, жана кулк мүнөзү адамдыкы туура болот. Кулк мүнөзү чырайлуу, кулк мүнөзү орундуктуу, адамдар менен болгон мамилесине чейин нике таасир этет деп атат. Бойдокчулук башка баягындай зыянын тийгизип, кыйналып отуруп, адамдын кулк мүнөзү дагы эч кимди жактырбай, өзүмчүл болуп калып коркунучу бар. Өзүмчүл болуп калышы. Ошол себептен колдон келишинче никени кечиктирбеш керек. Никени кечиктирген менен адам пайда таппайт. Ооба, бутума туруп алайын, дүйнөнү табам деп отуруп, элге жаман көрүнүп калышы мүмкүн, башка болуп калышы мүмкүн. Анан үй бүлөсүнө жакшы карабаган эркек ал жоопкерчиликсиз эркек болот. Муну тилекке каршы бизде эмес, батышта муну изилдеп билип атат. Албетте, ушул илимдердин түбүндө окуп жетип. Чоң-чоң бизнеске барууда деле баарыбыз көрүп билесиздер. Чоң-чоң келишимдерде дагы анын үй бүлөсүн сөзсүз карайт. Канчалык үй бүлөсүнө күйүндү экен. Ал негизи бул мусулмандардын чоң сүннөтү, чоң жоопкерчилиги болуш керек эле. Ва мубахату саййидил анбияи Мухаммад алейхиссалату вассалам хайсу кал, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өз сөзүндө ушул нике менен сыймыктана тургандыгын баса белгилеп кеткен деп атат. Имам Абу Дауд, Сунан Насаиде келгендей, Танакаху таксуру фа инни убахи бикум умама яумал кыяма. Адал нике менен жупташып көбөйүп, никелешип көбөйгүлө, адал никенин алкагында. Кыяматта мен силердин көптүңөр менен сыймыктанамын деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ошондой эле васатрул ауратил муаддияти лил афатил муфтихати. Адам баласы баягы нике менен өзүнүн таквачылык кийимин кийген болот дейт. Өтмө мааниде. Мына кие турган кийимибиз бар, ошондой эле абийир төгүлүп калуудан, намыс кетип калуудан, шерменде болуп, күнөөгө батып, эл жүзүн карай албай, жексур болуп калуудан, ушундай бир жакшынакай, мына уяттуу жерин көрсөтпөй кийим тозгондой эле адамдын ар намысын сактай турган нерсе бул нике болот деп атат. Ар намысын төгүлбөсүн десе, келеке шылдың болуп, жексур болуп калбайын десе, ушул никени жөндөн жөн туруп кечиктирген жакшы эмес. Мына ушул уятка, шылдыңга калтыра турган ар кыл уяттардан бул кадимкидей тозо турган таквачылыктын кийими болот. Ва таксиру савади ахли таухид, мунун пайдасы дагы Аллах Тааланы бар деп, жалгыз деп тааныган ыйман ээлеринин ошо нике алкагында көбөйөт деп атат. Жер бетинде мусулман адамдын кадыры чоң. Мусулман адам бар болгондугу үчүн Аллах Таалам бөлөктөр кырсыкы берип турат. Жердин дагы жер болуп кармалып тургандыгы Алланы жалгыз деп таанып, Аллага мактоо айтып тургандардык себептен. Ошондой ыймандуу адамдар көп болот деп атат. Ва хуа majlabatu lil ghina'i wa rizq. Жана бул нике адам баласына көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн, конкреттүү, абстрактуу байлыкты алып келет, жана ырыскыны мол кылат дейт. Бардык нерсени берүүчү Алла Таала ошо никени, пайгамбарлардын сүннөтү болгон никени ошол ырыскынын молдугуна, кенендигине, жана көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн байлыкка ошол нерсени тартып келүүчү кылып себепкер кылат дейт. Байлык дегенде биз колдогу эле материалдык байлыкты эмес, имандын нурунун бекемдигин, ден соолуктун чың болуусун, адамдын таквачылыгы толукталуусун, жашоо өз нугунда кетүүсү,
аялдын аялдай урматталуусу, эркектин эркектей урматталуусу мунун баары чоң байлык болот. Канча ооруган адамдар үйлөнгөн себептен ден соолугу жакшы жана ырыскыга себепкер болот. Ар бир бала ырыскын алып келгендей эле никеден коркпош керек, ниети түз болуп өзүн сактайм, жакшынакай сүннөттү пайгамбардын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн аткарам десе, бул жакшылыктын белгиси болот дейт. Аллах таалам ыраазы болсун. Бул никеге, нике өкүмдөрү туурасында сабактын экинчи бөлүгү болду.